Салам достор, кайрадан кезектеги клип ляптардын чыгарылышы. Бүгүнкү чыгарылышыбыздагы кызыктуу кадрларды камтыган. Алгаш достор, силер биздин каналга катталган, ошондой эле лайктарды жабырасыздар. Достор, дүйнөлүк деңгээлдеги кино улову же клиппи катасыз тартуу өтө оор. Жада калса Оскарга талапкер кинолор ляптын айынан сыйлыкка ээ болбой калган учурларда кездешет. Айтайын дегеним, биздин чыгарылыштар кыргыз клиптериндеги каталарды чукуп, аларды жамандоо эмес. Биринчиден бул кызыктуу, а экинчиден идеальный клиптерди тартууга өбөлгө болот. Мындайча айтканда, сапаттуу медиа продукттардын жаралуусуна бизден бир аз жардам. Ильяс Кудретов өмүр ай. Ыр дагы, клип дагы өтө маанилүү. Адамдык сапаттын күчү жана теңине албастык кылган байлыктын алсыздыгы. Мен лично көзүмө жаш алып көргөм бул клипти. Баса, жаш демекчи. Ляп ошондо. Тиги кызга атасы баарын айтып бергенде, кыздын жашы кружкадагы чайга тамат. Эми общий план эч кандай кружка жок. Сулуулук жана талант. Ошондой эле талант 60К байке менен да дуэт ырдаган. Айя Садыровадан тоо булагы. Клип жакты. Анткен менен эң эле трагичный эпизодунан бир кемчилик байкасак болот. Бул жакта итим машинада калып калды деп ыйлап жаткан карындашыбыз машина жарылып кеткенде жылмайгысы келип довольная болуп отурат. Түшүнөм. Ал баланы деле кыз тааныбайт. Бирок ити да чогуу жарылып кетпедиби? Ильяс Абдразаков. Жок. Клибинде ляп жок. Жок, билбейм, бар. Точнее, бар болуш керек. Просто биз пока карай элекпиз, таба элекпиз. Бирок иниси Нияз Абдразаковдун атасынын эркеси деген ырынын клибинде ляп бар экен. Мынакей, бул жеринде кайрадан эле баягы кайран оператор. Мен оператор дегендин баары сөгүп атат го мени. Агайыны жана Толгонай Кыялдан деген ырынын клиби менен. Клипти да кыялданып тартып жатышып, съемочный команданын мүчөлөрү кадрдан чыгууну унутуп калышкан. Анын үстүнө сулуу кыздар да бийлеп жатса. Талайбек Турдубаевден Сен кайдасың деген чыгарма. Муңду обон, армандуу клип. Ошол себептен берилип эле ляптарды байкабай каласың да. Бир ишкананын башчысына жаңы жумушчуну алып келип тааныштырат. Туулган жылы 98-жылы 17-декабрда төрөлгөн. 98-жылы? Теги шефтин мээсине бирдеке тук этет. 97 же 98-жылдардагы өзүнүн башынан өткөн сүйүү окуясын эстей баштайт жана ляптын баары ошол жактан башталат. Биринчиден, ошол кезде жаштар мындай заманбап кийинбесе керек. Мейли кийимдерди эске албай коелу. Бирок смартфон ал кезде эркекче жок болчу. Смартфон менен явно перебор дегендейчи. Айнура Салахидинова. Өмүрлөшүмө. Махаббат темасындагы клип. Аталышы да өтө жакты. Өмүрлөшүмө. Звучит прям. Кошуна жашаган бала менен кыз. Экөө бири-бирин тааныбайт, бирок социалдык түйүнөн сүйлөшүп жүрөт. Тааныбаганын себеби кыз Брэд Питтикин, бала Анжелина жок. Бала Анжи сөздүн кыскасы өздөрүнүн сүрөтү эмес. Анан ошентип социалдык түйүнөн экөө сүйлөшүп жүрүп жолукмак болушат. Клип жакшы. Бир гана катаны эске албаганда. Кездешүүгө камданып жатканда эки жаш тең аяй кийинип, жигит рубашка, пиджак, а кыз болсо ак көйнөк кийип, ал эми экөө кезиккенде такыр эле башка кийимдер. Анан кайра экөө үйүнө келгенде бала ошол эле кийим менен, бирок кыз башка кийим менен болуп калат. Бул ошол эле күн себептегенде жанагы жигит берген гүл. Жетиген Каспер жана агайынынын бир толкунда деген клибинде тарам-там-там освещение кармап турган брат кадрга түшүп калган. Легендарлуу кыз бурактоонун мурдагы солисткасы, азыр жеке ырчы Айжамал Кабылова эжекебиз акыры сени сүйдүрөм деп ырдаган клибинде чын кечирип койгула, көрбөйүн деген, бирок оператор байке көрүнүп калдыңыз. Ушул ляптарды байкаган болсоңор, демек комментарийга плюс деп жазыңыз, эгерде байкабаган болсоңор минус деп жазабыз. Бекжан жана Айпери жаштардын басымдуу бөлүгү ырдаган сүйүү тууралуу ырдап, клип тартып, ырдын аталышы Менин сүйүү. Ошол клип башталганда эле телевизордогу видео монтаждан жасалганын байкасак болот. Жок, монтаждан видео чаптаган бул ляп эмес. А эгер ал байкалып калса, ал ляп. Клиптери YouTube'да миллиондогон просмотрларды алып,
талыкпай эмгектенип келаткан Алмаз Шадаевдин Фаридам деген ыры жагат. Вроде сүйүүсүнө жетпей калды, бирок шаңдуу ырдайт го ошол жөнүндө. Дал ошол ырдын клибинде ляп бар. Бул кадрда трактордун алдында бир киши отурганын отражениядан көрө алабыз. А общий планда эч ким жок. Туй это. Кайра оператор байке турбайбы? Мирлан Байеков. Ойбой, бул байкенин кызыл өрүгү далай тойдун көркүн ачты окшойт. А бүгүн Дубайга аттуу ырынын клиби менен конокко келиптир. Клип жакты. Бирок бир байко жакшылап арткы фондорду карасаңар, бул клип Дубайда эмес, а Токмок жактагы Гавайиден тартылганын байкасак болот. Бул ляп эмес, жөн гана факт. Кыргыз эстрадасына жарк, тарс, турс этип кирип келген өзгөчө стили бар Бакас. Бакастын Тың жеңе деген клиби. Бул клипте башталганда эле жеңе чайник кармайт. Кадр сыртынан чайникти сындырып алышат, кайра крупный план чайникти башка жеринен кармап турган болот. Жана ошондой эле Тың жеңе келет дагы ошол эле чайникти алып чай куюп баштаганда ал чайник бүтүн. Сиздер айтышыңар мүмкүн. Негизи ляптарда көп эле турбайбы? Чайник сынганда ичинен эч нерсе куюлган жок, чыныларга да куюп атканда ичинен эч нерсе куюлбай эле деген сыяктуу. Бирок бул театрлаштырылган сценалар. Бүгүнкү чыгарылышта ушулар болду. Силерге видео жаккан болсо, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, жана ошондой эле подписка кылган унутпаңыздар. Хитке айланган кайда деген ырыңыз ошого тең келчү хит ыр жаралабы дагы же ал планкага жетиш оор болуп жатабы? Кудай буйрса жаралат деген ниетим бар. Бирок азырынча наоборот кайда ошо бир туугандардын эң чоңу жетелегенде кийинки чыгармаларымы жетелеп бараткан кезде. Аты неңиз кимди эркелетет? Атам Күкү деп коет. Козу деп коет апам. Сизди тажаткан суроо? Мени мындай өтө деле тажаган жокмун, бирок ушул кайдага байланышкан, ошондо сотко бериптир эле го, ошо чынбы деген суроо аябай көп берилди да. Кайра жооп берип, суроонун эмеси кетип калат экен да, маанисичи. Фонотекаңызда сизге өзгөчө жакын ыр? Негизи ырлардын баардыгын эле жакшы көрөм, бирок ошо бул кыргыз шоу чөйрөсүнө ошо кайда мени аралаштырган үчүн кайда экөөбүздүн мамилебиз өзгөчөрөөк деп коем. Сиз үчүн жакын адамдын кайсы жоругу кечиримге татыбайт? Негизи кечиримдүү эле болгон жакшы деген ойдомун, бирок мага жагымдуу болмок эмес, эгер ал адам мындай мен ишеничим актабай кетсечи, сатып кетсе деп коет го, ушундай мен күтпөгөн жоруктар кылып койсо ошол мага оор тиймек. Сиз өзүңүз ырчысыз, бирок башка чыгармаларды эле угасыз. Ошол кезде биринчи орунда, биринчи кезекте ырдын сөзүнө маани бересизби, обонунабы же аранжировкасына? Негизи ошол үчөө тең биригип анан сезим тартуулайт деп ойлойм да. Ошо ыр башталганда ар түрдүү болот. Кээ бир ырлардын мааниси үчүн жакшы көрүп калам да. Кээ бир ырлардын аранжировкасы, ошо аурасы үчүн жакшы көрүп калам. Анан ошондой эле учурда оон үчүн дагы жакшы көргөн ырлар болуп калат. Түгөй тандоодо 3 негизги сапат. Жалпы элеби, негизи эле? 3 негизги сапат болуш керек деген кайсы 3 сапат бар? Түгөйлөр бири-бирин тандоодо, Жеке сиз өзүңүздүн тандоомузда. Менин тандоомдабы? Жөнөкөйлүк, адамгерчилик, анан туруктуулук. Мектептеги Гүлназ, отличник, ударник же кыздар арасында атаман болгонбу? Атаман болгон эмес точно. Бирок жакшы окуган. Отличник деп койсок деле болот. Чыгармачылыктан башка кайсыл тармактарда эмгектенгенсиз? Буга чейинби? Кылбаганым калган жок деп коем. Официантта болуп иштедим, Россияга барып, эл катары. Реализатор деп коет го, бирөөнүн колунда сатып, андай болуп иштедим, соодагер болуп иштедим. 1-2 ай лагерге барып, воспитательница, вожатый эмне деп коет эле? Лагердеги меники воспитательница болчу. Ошондой да болуп иштедим.
мугалим болуп да иштебегем, бийден сабак берип көп эле го. Жеке мамиледе эмне башкарыш керек? Сүйүү, жоопкерчилик же түшүнүүбү? Түшүнүү. Ооба. Эгер ушундай отоңордо алууланган сүйүү болуп турса деле, түшүнүү жок болсо, ал сүйүү жок болуп кетиши мүмкүн да. Ошентип эле. Ошон үчүн эң биринчи же мен курагым ошого келип калдыбы, мындай түшүнүү менен мамиле кылса, ошол мамиле өрчүйт деп ойлойм да. Биздин каналга катталыңыздар, ой пикир калтырыңыз жана лайк басканды унутпаңыз. Жана эскерте кетчү нерсе, биздин видеолорду алгачкылардан болуп көрүү үчүн коңгуроonu басып коюңуздар. Бизди көрө беребиз, колдой беребиз. Алдыда сиздерге жага турган сюрприздер күтүп турат.